Жаратылышты сүрөтчү калем боектор менен коозусу ал эми дал ушул жаратылышта ааламда болуп жаткан бардык жакшылык жамандыкты калем аркылуу акындык өнөр менен жалпы эл журтка жеткирген өзгөчө акындарыбызга биз таазим кылсак болгудай. Алардын арасында өзгөчө Кытай эл республикасынан келген, тагыраак айтканда биздин кыргыз боордошубуз бул Курманбек Акыйкат уулунун өзгөчө ушундай бир Оологон 35 деп аталган китеби колунда турат. Бул китептин бет ачары жөнүндө, китепте канча чыгарма камтылган, негизи эле акындык өнөр кантип башталды, бул боюнча кененирээк акындын өзүнөн билели анда. Саламатсызбы агай? Кутмандуу күнүңүз менен биздин кыргыз жерегибизге кош келиңиз. Рахмат. Таланттуу бала талпынган куштай, табиғи канбайт, алыска учпай демекчи Курманбек Акыйкат уулу жаштайынан музыка жана ыр дүйнөсүнө жакын болуп өскөн. Каарманыбыз Кумаке 1984 Кытай эл республикасынын Жунго Шинжаң Илетекес оодан Көктерек кыргыз улуттук айылында төрөлгөн. Туулган айылым, аябагандай сонун көркөм жер, тоосу көк асманды тиреп турат. Канча миң метр бийиктикте деңиз деңгейинен бийик. Ошондой сонун кооз, жайлоолордо кооз, ушундай ата журтум Көктерек деген өзүмдүн чыгармамды орундап берейин. Тоо таштары толгон байлык кенчиге, өлкөсүндө арпа будай чемичке. Касиеттүү ата журтум Көктерек, кызырдарып уялаган периште. Өрүшү асыл мал менен, өндүрү алтын дан менен. Ырыска бүткөн ата журт түбөлүк жашайм сен менен. Карысында калтар суусар жерен бар, катмарында казына мол жерим бар. Кастарлаган када салтын сактаган, кадыр туткан бутман кыргыз элим бар. Кантсе да каны кыргыз болгон соң баары бир кыргыз жерине болгон сагынычын айтып, өлкөбүздүн 7 дубанын түрө кыдырганын, кыргыз жери керемет экенин баса белгиледи. Композитордун айрым казакча оондору боордоштордун бүйүрүн кызытып, сүйүүсүн арттырып берүүдө. Алгачкы калем шилтеп жазган чыгармасы Сагындым сени деген темада жазылып, оон дагы жараткан. Сагындым сени сөз обон өзүмө таандык, таба албай кайткан чагыңды тагдырга үнсүз жалындым. Санага батып күнү түн сагындым сени, сагындым. Сагындым сени, сагындым сени, сагындым сени сүйгөнүм. Бул кайырмасы. Сагыныч өртөп жүрөктү, саргарып сансыз күн өттү. Айланып келип жаныма азаптуу күндү түгөтчү. Сен менин асыл арманым, сен үчүн ата таңдарым. Кайрылып келчи жаныма кара көз сулуу ардагым. Анын бул адабий оон жыйнагы 20 жылдан бери жазылып, эл эмгектен эскерсин деген максатта жарык көргөн. Бул китептин өзгөчөлүгү араб-кыргыз алфавитинде жазылган. Ар бир ырдын жаралуу тарыхы камтылып, оон жаратылып, ноталары түшүрүлгөн. Бул китеп обологон 35 деп койгон себебим баягы обологон ырлардын анан кийин быйыл менин 35 жаш курагында камтылганда. Мында негизи ырлардын 41 чыгарма бар мунун ичинде. Обон өзүмө таандык, бир эле чыгарма өзүм атама таандык бир чыгарма бар, калган 40 чыгарма өзүмө таандык чыгармада. Курманбек мырза Рыспай Абдыкадыров атындагы фондко мүчө болуп, жакында эле аткаруучулук таланты боюнча Рыспай Абдыкадыров атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыган. Бир огагай сенде залкар адамдан өлмөс болуп калса эмне дүйнөдөн. Бир огагай сендей залкар адамдан. Азамат Баетов, Уларбек Мужиев, Арутан көрсөтүүсү. Чакырдыбы же пайгамбар, чакырдыбы же пайгамбар, чакырдыбы же пайгамбар Сулайман.